Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз кыргыз тил сабагын өтөбүз. Сабакка даярсыңарбы? Кычыраган кышта баарыңарга күндөй жылуулукту, мээримдүүлүктү каалайм. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы уңгу сөзүнүн аякы тыбышына карата мүчөнүн башкы тыбышынын өзгөрүшү. Сабактын максаты уңгу сөзүнүн аякы тыбышына карай мүчөнүн өзгөрүшү жөнүндө түшүнүк аласыңар, катасыз туура жазууга көнүгөсүңөр, билимге умтулууга, аракетчиликке тарбияланасыңар. Балдар, жомок деген эмне? Жомок илгери пайда болгон. Адамдар кубанычын, кайгысын, тилегин, максатын, кыялын жомок аркылуу айтышкан. Жомоктор жөө жомоктор, укмуштуу жомоктор болуп бөлүнөт. Жомоктордо жалкоолорду шылдыңдашкан, акылдууларды макташкан, жакшы каармандай болууну каалашкан, жакшы турмушту эңсешкен. Арине, жомоктор кызыктуу. Өзгөчө жаш балдар жомокту кызыгып угушат. Ошондуктан момун карыя небересине кыргыздын жашоо турмушу, мүйүздүү бугу эне жөнүндө кереметтүү жомокторду айтып берчү. Кырчын журналынан алынган экен балдар. Сөздүк иш. Тилек. Тилек деген сөз каалоо дегенди түшүндүрөт. Кереметтүү деген сөз укмуштуу дегенди түшүндүрөт. Эсиңе сакта. Уңгу сөздүн аягы үндүү тыбыш менен аяктаса, мүчөнүн башындагы тыбыш өзгөрбөйт. Мисалы, лар мүчөсүн алалы. Эми апа деген уңгу сөзгө улап көрөлү. Апа, лар. Л тыбышы өзгөргөн жок. Уңгу сөздүн аягы жумшак үнсүз менен аяктаса, мүчөнүн башкы тыбышы жумшак үнсүзгө өтөт. Мисалы, кыз. З тыбышы жумшак үнсүз, ал эми Л тыбышы Ж жумшак Дга өттү. Кыздар. Уңгунун аягы каткалаң үнсүз менен аяктаса, мүчөнүн башкы тыбышы каткалаңга өтүп өзгөрөт. Мисалы, кат. Т тыбыш каткалаң үнсүз, демек Л тыбышы дагы лар деген мүчөдөгү Тга өтүп кат тар болуп кетти. Эсиңерге сактап алгыла. Карайбыз балдар. Лар мүчөсү кандай өзгөрөт экенин көңүл бурабыз. Алма, лар, анткени алма үндүү тыбыш менен аяктап жатат. Каз. Каздар. З тыбышы жумшак үнсүз, демек Л тыбышы жумшак Д тыбышына өзгөрдү. Китеп. Китептер. П тыбышы каткалаң үнсүз, демек Л тыбышы Т тыбышына өтүп кетти. Китептер. Биринчи көнүгүү. Тексттин биринчи абзацын көчүрүп жазгыла. Адамдар, акылдуулар, жалкоолор, жомоктор деген сөздөрдү уңгу мүчөгө ажыраткыла. Лар мүчөсү кандай болуп өзгөрдү? Жазып аткарасыңар. Экинчи көнүгүү. Тексттин экинчи абзацын көчүрүп жазгыла. Карыя, кубаныч деген сөздөрдү жөндөгүлө. Кыргыз тилде канча жөндөмө бар эле балдар? Туура, азаматсыңар. 6 жөндөмө бар. Ушул жөндөмөлөргө карыя, кубаныч деген сөздү жөндөйсүңөр. Үчүнчү көнүгүү. Макалдарды чечмелегиле. Жиптин узуну жакшы, кептин кыскасы жакшы. Туура балдар, жиптин узуну жакшы. Биз аны менен ар нерсе байласак болот, же болбосо кааласак кыскартып да алсак болот. Ал эми кептин кыскасы жакшы дейт. Кебибиз кыска жана маанилүү болгону жакшы экен балдар. Акылдуунун сөзү кыска, айта салса нуска. Ата-энебизден сурап, маанисин чечмелейбиз. 4-чү көнүгүү. Сүрөт боюнча текст түзгүлө. Текстиңердин биринчи сүйлөмүн уңгу мүчөгө ажыраткыла. Бул жерде бизге сүрөт берилген.
сүрөт боюнча сүйлөм түзүп, текст түзүп, текстиңердин биринчи сүйлөмүн көчүрүп, уңгу мүчөгө ажыратасыңар. Кана балдар, сабагыбызды бышыктап алалы. Карайбыз. Дарак. Бул жерден кайсыл мүчө уланыш керек? Уңгу сөздүн аяккы тыбышына маани беребиз. Дарак. Тар. Азаматсыңар. Чана кандай болот? Чаналар. Калпак. Калпак. Тар. Кулун. Кулундар. Ары. Арылар. Сан. Сандар. Азаматсыңар балдар. Силер да ушундай аткарды деп ойлойм. Анда балдар, үйгө тапшырма. 5-көнүгүү 63 бет. Таблицаны дептериңерге көчүрүп толтургула. Мүчөнүн башкы тыбышынын өзгөрүшүнө байкоо жүргүзгүлө. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла.